Туристик сезондон эмне күтсө болот? Дал ушул теманы тегерегенде Кыргыз концепт компаниясынын президенти Эмил Үмүталиев менен баарлашкан турабыз. Эмил мырза, 11 каналына куш келипсиз. Мына сиз да кабардарсыз, мамлекет быйылкы турист сезонго карата кандай иш-чараларды уюштуруп жатканы туурасында. Маселен, дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурдурабыз деп, мына көчмөндөр оюнуна даярдыкты баштадык. Бирок буга чейин же соңку жылдары болобу, туризм жаатында кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Биздин өзгөрүүлөр мурдакы иш-чаралардын аркасынан болуп келатат. Бул позитивдүү өзгөрүүлөр. Бирок биз кээ бир иш-чараларыбыз кайра аны көмөк кылбай мындай ылдамдыгын токтотуп атабыз да. Артка кеткен жерибиз жок буюрса. Анан биздин 12-жылы виза чектөөсүн 44 өнүккөн өлкөлөргө алып таштаганыбыз ошол аябай чоң күтүлгөндөй эле түрткү болду. Эмил мырза, менде биздин өлкөгө келген коноктор орточо эсеп менен канча каражат сарпташат болду экен деген суроо жаралып атат да. Баалар боюнча кандай пикирдесиз? Анын бардыгы салыштырмалуу. Биринчиден ошо туристтин максатына жараша жана анын бизди канчалык таанып күтүүсүнөн жараша, анан бизди өткөн менен салыштырышат жана айдына чөйрөбүздө өлкөлөр менен салыштырышат. Ошентип, эгерде каражатын алып көрсөк, тоо кыдыргандар ким билет, мүмкүн суткасында $20-30 менен эле кыдырып жүрүшкөндүр. Анан бирок шаарларды кыдыргандар эң эле кем дегенде $40-50 суткасына жумшашат дагы. Анан орто эсеп менен келгендер алар $70-100-120 тегерегинде жумшашат. Ошентип, эгерде бир жумага келишсе, алар bir 600'дөн $1200 чейин жумшашат. Андан кымбат жумшагандар бар. Мисалы, жакшы отелдерде, Хаят сыяктуу отелдерде жашагандар, иш максаты менен келгендер, алар 3 күн, 5 күн, 7 күнгө келишет да, анан 5 күндүн ичинде $1000ден ашык жумшап кетишет. Ошондуктан бизге мындай кандайдыр бир бардык эле коноктор пайдалуу, бирок өзгөчө билимдүү жана билим, маданият, иш кызыкчылыгы менен келгендер, алар биздин маданиятыбызды дагы, өзүбүздүн иш маданиятыбызды биринчи ирет, анан илгерки маданиятыбыздын эң баалуусун таанып, ошону колдоп кетишет. Анан кийин биздин бүгүнкү күндөгү жаңы технологияга умтулуубузду, кызыгуубузду атайын пайдалануусу аркылуу бизди ошону өнүктүргөнгө, анын сунуштаганга өбөлгө болушат. Эми тейлөө сапаты тууралуу суроо берейин деп атам. Анткени акчасын төлөп жаткан биздин өлкөгө келген коноктор багы ичи оорубагыдай болушу керек да. Соңку кездери биздин тейлөө сервисинде өзгөрүүлөр болдубу? Мурдакы сурооңузда сапаты канчалык жооп берет ошол жумшаган акчасына дедиңиз эле. Негизинен бизди мурдакы жылдарга караганда, совет дооруна өзгөчө караганда, бүгүнкү күндө жаңы сунуштарыбыз көбөйгөнүнө жана өнүккөн өлкөлөрдүн жолундагы таанылган жаңы сапаттагы бизнестерди жаратканыбызга алар күбө болуп, ага абдан жакшы баа берип келип атышат. Кошуналарыбызга караганда биздин жетишкендиктерибиз көп. Ар бир 1000 адамга же болбосо 1000 чарчы километрге биздин сунуштаган чака бизнестерибиздин керектүү конок үйлөрү, ресторандары, сунушталган таксилердин ылдамдыгы жана мындай баасы, ошол сунуштаган эмгегине болгон баасынын дагы өйдөлөбөшү, ушундай көп сунуштарыбыз кошуналарыбыздыкына караганда биздики көбүрөөк өнүккөн, анан көбүрөөк жетиштүү, анан аларды канааттандырат негизинен. Ошондуктан биздин жакшы жака айырмачылыгыбыз таанылып келатат. Конокторго дагы тажиктердин деле жарандарына, түркмендин деле, өзбектин деле жарандарына, Кытайдын түндүк жагындагы кытайлар, уйгурларга дагы, казактардын түштүк тарабындагы жарандарга дагы ошол биздин сунуштаган меймандосчулугубуз дагы өнүккөн бизнестерибиз абдан таанымал, анан ыңгайлуу. Ошондуктан биз негизинен айырмачылыгыбыз плюс менен келатат. Бирок күтүлгөндөй биз өзүбүздү мындай аны менен алдабай өнүгө турган, дагы деле ылдамдыкка жетише турган мүмкүнчүлүгүбүздү толук пайдалана билели. Эмил мырза, ошентсе дагы быйылкы жайкы сезон өткөн жылдагыдан айырмаланат деп ойлойсузбу?
Биз 12 жылы өнүккөн өлкөлөргө 44 өнүккөн өлкөлөр, алар негизинен демократиялык өлкөлөр, билимдүү коноктор келет ал өлкөлөрдөн. Ошол өлкөлөр үчүн виза чектөөсүн алып таштагандыктан ошол жылдан бери алардын саны бизге ошо виза чектөөсү жок деп кызыгып көбүрөөк келип атышат. Ошолордун келүүсү буюрса токтобош керек. Ошондуктан биз ал пайдасын дагы деле күтө берүүгө үмүтүбүз бар. Башка анчалык биз чоң кадамдарды жасай элекпиз. Буюрса жамандык деле болуп кете элек, мындай токтотуп коюуга. Ошон үчүн плюс болот. Кичине болсо дагы плюс болот. Эмиль мырза, сиз турист жаатында көп тажрыйбаңыз бар. Мисалы биз туристтик өлкөбүз деп дайыма айтып келебиз, бирок ага карата бир аракет жасалыш керек да. Ошондуктан өлкөнүн багы бирден бир тармагы туризм болуш үчүн кандай аракет сарпталышы керек деп ойлойсуз? Эң негизгиси 12 жылдан бери талкууланып келаткан ачык асман саясатын жарыялашыбыз керек. Биз ушу континенттин туйгундабыз, деңиз портторубуз жок деп даттанабыз, бирок деңиз портунун эң негизги айырмачылыгы бул эч бир учуп ал жерге келген кемени токтото албайт ал порттор. Бардыгына тең ачык болушат. Ошондуктан биз аба портторубузду ачып беришибиз керек дагы, бизге келген кемелерди, бизге келген учактарды, аэропландарды чексиз бизге келип, бизден башка өлкөлөргө учуп кетүүсүнө биз жол ачып беришибиз керек дагы. Ошентип биз өзүбүздүн башка жерлерге товарларды сунуштап же болбосо алып келүүгө жолдорубузду кыскартып, арзандатып, ошондой байланыш, соода байланыш чөйрөлөрүбүздү кеңейтип, бардыгына ачык болсок, биздин жергиликтүү калк көбүрөөк жумуш орундарга ээ болот дагы, көбүрөөк бизнестерди ачып, эл утат андан. Биздин коопсуздукка эч кандай зыян келтирилбейт. Ал кайра улуттук кызыкчылыктын канааттандыруусу аркылуу биздин коопсуздукка көбүрөөк өбөлгө болот дагы. Биз айырмаланып, коңшуларыбыздан жаңы бир деңгээлге, өнүгүү деңгээлине өтөт элек. Бирок ага каршы болгон бюрократтар же монополисттердин кызыкчылыгын сөзсүз түрдө саясий эрк жетиш керек, ошону аттап өтүүгө. Акылмандуулук болот эле бүт элге дагы, саясий күчтөргө дагы, эгерде биз ачык асман саясатын жарыялап элге сунуштап алсак. Ыраазычылык билдирем сизге, Эмиль мырза. Саналуу айлардан соң баштала турган туристтик сезондун айланасында Кыргыз Концепт компаниясынын башчысы Эмиль Үмүталиев менен маектештик. Эми салмактуу дүйнөдөгү Time журналы эсептеген эң таасирдүү адамдардын тизмеси тууралуу дагы айта кетелик. Time басылмасы бул жылы болгону орусиялык 2 адамды гана тандашкан. Алардын сап башында Владимир Путин турса, бул жылы жаңы тизмеде инвестор Юрий Мильнер толуктады. Дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын рейтингинде саясатчылар, актерлор бар. Алсак Леонардо Ди Каприо элдин сүйбөнчүлүгүнө татыган актер катары аталса, ырчылар Адель, Ники Минаж, Усейн Болт мыкты ырчылар. Ал эми Шарлиз Терон, Мелисса Маккартилер таасирдүү актрисалар аталышты. Ошондой эле дүйнөлүк лидерлердин башында канцлер Ангела Меркель, Франция президенти Франсуа Олланд бар. Мындан тышкары Американын кийинки президенттигине ат салышып жаткан Хиллари Клинтон менен Дональд Трамп дагы таасирдүү адамдардын тизмесин толукташты. Дүйнөдөгү кызыктуу, Кыргызстандагы орчундуу окуяларды баяндадык. 11 каналы менен дайыма жаңылыктар менен таанышып туруңуз. Кайрадан эфир аркылуу кездешкенче